da içinde şeyler var. Шынар Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетінде мұғалімдер үшін квалификациясын жоғарылату бойынша атайын семинарлар өткізіледі. Бұл семинарлардың негізгі мақсаты мұғалімдердің жалпы квалификациясын барлық тармақта өніктіру. Бұл ошол оқу ишиндеги түшүнүктөр, оқу ишин туура уюштуруу, акыркы чыккан буйруктардын негизинде, жаңы чыккан жоболордун негизинде окуу иштерин туура уюштурууга арналган маселелер. Андан сырткары негизги маселе катары азыркы мезгилде санарип тештирүү. Биздин университет толук окуу иштерин уюштуруу, санарип тештирүүгө өткөн. Бул биздин ошол ички абыйын программасынын негизинде жүргүзүлөт. Мына ошол кандай санарип тештирүүлөр киргизилди. Ошол боюнча дагы жалпы биздин мугалимдерге семинарлар өткөзүлүп жатат. Андан сырткары мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү, илимий иштерди кандай алып барышыбыз керек, мугалимдер кантип кайсы журналдарда өздөрүнүн илимий иштерин жарыя кылат, кантип жазыш керек деген сыяктуу темаларга арналган бир жумалык семинарлар өткөзүлүүдө. Буга биздин ошол өзүбүздүн университеттин ичиндеги жогорку квалификациялуу тренерлерди, биздин илимпоздорду, андан сырткары сырттан чакырылып, атайын тренерлер менен уюштурулуп өтүлүүдө. Биринчи күн ошол окуу башкармалыгы жана маалымат технологиялык бөлүмү жалпы семинарларды өттү. Андан кийинки күндөрү илимий багыт боюнча жалпы семинарлар өттү. Бүгүнкү күндө мисалы мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү боюнча атайын сырттан жасалган тренерлердин жетекчилигинде 72 сааттык семинарды баштадык. Биз ойлойбуз, бул мындай семинарлар болуп туруш керек. Мындан ары дагы биз ушул университеттин стратегиялык өнүгүү планына жараша, жалпы алдыга коюлган биздин талаптарга жараша мындай семинарларды мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу маселесин уланта өрмөкчүбүз. В замечательном зале была встреча с учеными, исследователями, студентами вашего университета, где мы побеседовали по поводу очень актуальной темы научной публикации, как подбирать подходящий журнал, чтобы он отвечал максимально требованиям ваших ученых, исследователей по разным предметным категориям. Поговорили, как избежать публикаций в хищнических журналах. И, конечно, платформа Web of Science, она всегда была, есть и остается эталоном качества, поэтому мы искренне надеемся на продолжение сотрудничества с вашим университетом. Нам очень отрадно видеть рост публикационной активности на платформе Web of Science, рост цитируемости ваших публикаций. Мы знаем, что цитируемость все-таки является косвенным, но признаком качества научных статей, поэтому будем рады максимально поддержать ваших студентов, молодых ученых, исследователей ППС вот в этом, конечно, нелегком пути, что касаемо полного цикла научных публикаций. Поэтому вот мы здесь для того, чтобы максимально вас вооружить доступом в навигации в научном мире.